Эми жаңы үйлөнгөн болсоң, 20 чыксаң, Кудайым өмүр берсе, 60-70 чыксаң, 3 эле талагың бар. Өтө аз деген сөз. Катуу ачууң келсе, бирөөнү айтып ийсең, дагы бир ачууң келсе, ошентип эртең үй бүлөң бузулуп кетет. Негизи бирөөнү коркутуу үчүн талак айтылбайт. Бул алсыздык болот. Аялды коркутуш үчүн талак айтуу алсыздык, эркектин алсыздыгы. Эркек аялына тарбия жагынан, илим жагынан, адеп ахлак жагынан үлгү боло алган эмес. Анан аялы укпай баштаса, башка рычагы жок тарбиялаганга. Анан коркутканы талак болот. Дурус эмес. Башка нерсени айтыңыз. Биздин үй бүлөбүз бар. Эгерде ушундай боло берсең, экөөбүз жашабай калыбыз мүмкүн. Мына балдарды кара, адеп ахлагыңды оңдо. Могу тыйындалгындагы барып курстарга жазылып, илим ал, намазыңды үйрөн, орозоңду үйрөн, айызыңды үйрөн, качан намаз окуш керек, качан намаздарын сактаныш керек, үйрөн ушуларды. Сабактарга жибер. Сараксы мечитинде дайыма аялдардын сабактары болуп атат. Ошол жака барып үйрөнсүн. Анан бардыгын билгенден кийин дагы тоң моюндук кылып атса, жашоо такыр уланбаса, эскертүү бер. Мен мынау нерсени кылып бердим, үйүңдү кылып бердим. Өзүңө үй алып бербесем да, квартираңды кылып бердим, кийимиңди алып берип атам, тамагың бар, көчөгө чыгып келип атасың, тууганыңа барып атасың, телефонуң бар, интернетин төлөп койгом. Сага эмне жетпейт башка? Такыр болбой атабы? Анда кыздын ата-энесине кайрыш керек. Кайната, Аллахым сизден ыраазы болсун. Мына кызыңыз, сиздин астыңыздан мен аманат кылып алып кеткенмин. Абалы мынау. Сиз бир эскертүү бериңиз, же болбосо башка бир чара көрүүгө болот. Эгерде ошону уланы берсе, анда ошол аял менен жашоо сага милдеттүү эмес. Анда бир талагын бер да ажыраш. Ал ажырашканга чейинки көптөгөн нерселер бар. Эркектин милдетинде. Тарбияга чакырсын, үйрөтсүн, алдасын, гүл берсин, эс алдырсын, урушсун, төшөгүн бөлсүн болбой атса. Анан такыр оңолбогон болсо, анда оңолбогон аял менен жашаганга болот. Бирок кичине бир нерсе болуп калса эле анан талак менен коркутуу бул алсыздык, эркектин алсыздыгы. Талак менен коркутпаш керек. Талак өтө назик нерсе. Тамашалашып айтсаң дагы, атайлап айтсаң дагы, билбей айтсаң да талак түшүп калышы мүмкүн.